Математика сабагынын мугалими Кошалиева Калыбек Керимовна. Геометрия 11-класс. Саламатсыңарбы балдар? 11-класстын геометрия предмети боюнча биринчи сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбыздын темасы эки грандуу бурчтар, көп грандуу бурчтар жөнүндө түшүнүк. Бүгүнкү сабакта силер эки грандуу бурч жөнүндө түшүнүк беребиз жана көп грандуу бурчтар анын элементтери боюнча таанышасыңар. Урматтуу окуучулар, силер планиметрия курсунан бурч боюнча түшүнүк алгансыңар. Азыр эске салып кетсек, бурч бир чекиттен чыгуучу эки шоуладан түзүлгөн геометриялык фигура. Мына силер чимеде көрүп тургандай, альфа тегиздигинен О чекитин алып, ошол чекиттен ОВ жана ОА шоуласын жүргүзсөк, биз бурч АОВсын алабыз жана көрсөтүлгөндөй жазылат. Башкача айтканда, О бурчтун чокусу ар дайым бурчтун ортосуна жасылып белгиленет. Муну эсибизден чыгарбашыбыз керек. Эми эки грандуу бурч боюнча түшүнүк алалы. Аныктама: чектөөчү эки жарым түзсүзүккө ээ болгон жарым эки тегиздиктен түзүлгөн фигура эки грандуу бурч деп аталат. Эки грандуу бурчту түзгөн жарым тегиздиктер анын грандары болуп эсептелинет. А түз сызыгы эки грандуу бурчтун кыры болуп эсептелинет. Кыры АВ түз сызыгы. Ал эми грандары альфа жана бета жарым тегиздиктери болгон эки грандуу бурч төмөнкүдөй белгиленет: альфа АВ жана В. Эгерде кыры АВ болгон эки грандуу бурчтун ар башка грандарынын С жана Д чекити белгиленген болсо, анда эки грандуу бурчту САВД деп атоого болот. Эки грандуу бурчтарга мисал болуп, тетрадь китептин беттери, ноутбуктун ачылып турганы, тамдын чатыры, ошондой эле үй бөлмөлөрүнүн иштери дагы эки грандуу бурчка мисал боло алат. Эки грандуу бурчту өлчөө үчүн анын сызыктуу бурч түшүнүгүн киргизүү керек. Чиме боюнча О чекити тиешелүү L түз сызыгына болсун. ОА тиешелүү альфа тегиздигине жана ОВ тиешелүү бета тегиздигине болсо, анда ОА перпендикуляр болот L түз сызыгына, ОВ дагы перпендикуляр болот L түз сызыгына. Жактары ОА жана ОВ шоулалары болгон бурч АОВ бурч эки грандуу бурчтун сызыктуу бурчу деп аталат. Аныктама: эгерде эки грандуу бурчтун кырына перпендикуляр болгон тегиздик менен кессек, анда кесилиштеги пайда болгон бурч эки грандуу бурчтун сызыктуу бурчу деп аталат. Сызыктуу бурчтун тегиздиктеги эки грандуу бурчтун кырына перпендикуляр. Эки грандуу бурч чексиз көп сызыктуу бурчка ээ болуп эсептелинет. Эки грандуу бурчтардагы сызыктуу бурчтар өз ара бири-бирине барабар болот. Чиме боюнча далилдөөсү берилип турат. Ошол боюнча анализ жүргүзгүлө. Эки грандуу бурчтун градустук чени анын сызыктуу бурчтарынын градустук ченине барабар болуп эсептелинет. Башкача айтканда, эки грандуу бурч 50 градуска барабар деп жазылат. Эки грандуу бурчтун түрлөрү бар. Сызыктуу бурчу 90 градус болгон эки грандуу бурч тик бурч деп аталат. Башкача айтканда, альфа барабар 90 градус. Экинчи, сызыктуу бурч 90 градустан кичине болгон эки грандуу бурч тар бурч деп аталат. Башкача айтканда, 0 градустан чоң альфа, андан кичине 90 градус деп жазылат. Сызыктуу бурч 90 градустан чоң болгон эки грандуу бурч кең бурч деп аталат. Бул болсо 90 градустан чоң
альфа бурчу 180 градустан кичине болуп эсептелинет. Көп грандуу бурч эс чекитинен чыгуучу SA1, SA2 жана башка SAN шоолалары берилсин. Алардын удалаш 3 шооласы бир тегиздикте жатпасын. Анда A1 SA2, A2 SA3 жана башка AN SA1 жалпак бурчтар болушат. Бул жалпак бурчтардан түзүлгөн фигура көп грандуу бурч деп аталат. Экинчи, 3 грандуу бурчтан каалагандай жалпак бурчу анын калган 2 жалпак бурчтарынын суммасынан кичине болуп эсептелинет. Үчүнчү, 3 грандуу бурчтун жалпак бурчтарынын суммасы 360 градустан кичине болот. Көп грандуу бурчтар грандарына карата 3 грандуу, 4 грандуу, 5 грандуу жана башкалары болот. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Эрежелерди окуп, чийме боюнча анализ жүргүзүп, тетрадыңарга жазып алгыла. Саламатта калгыла.